Салмастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Караколдогу Борбордук стадион реконструкциядан кийин ачылды. 23 майда Садыр Жапаров Каракол шаарындагы реконструкцияланган Борбордук стадиондун ачылышына катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчы алгач стадиондун тарыхына токтолуп, ал 1974-жылдан бери оңдолбой келгенин белгиледи. Азыр Борбордук стадион 3380 көрүүчүгө ылайыкталган, бардык эл аралык стандарттарга жооп берет. Административдик жайлар, медиа зоналар, медициналык калыстар, допинг көзөмөл бөлмөлөрүн жана башка техникалык бөлмөлөрдүн баары жаңыланганы айтылды. 200дөн ашык унаа токтотуучу жайы дагы каралган. Стадионго чоң LED экран жана биринчи жолу стационардык VAR системасы коюлду деп белгиледи президент. Ал ошондой эле быйыл дагы 15 стадиондо, анын ичинде Баткен, Нарын, Талас жана Токмок шаарларындагы ири стадиондорду калыбына келтирүү иштери башталганын кошумчалады. Мындан тышкары Бишкек шаарындагы 51 000 кишиге ылайыкталган стадион курулуп жатканын эске салды. Стадион бүгүнкү күндө футбол боюнча Кыргызстандын премьер-лигасында Каракол шаарын татыктуу көрсөтүп жаткан Барс футбол клубунун жаңы үйү болот. Мындай стадион менен жаңы ийгиликтер жаралып, көрөрмандардын саны дагы өсөт деп ишенем, деди Садыр Жапаров. Президенттин Талас облусундагы ыйгар мукты өкүлү Эрмат Жумаев Туркия Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Меккин Мустафа Кемал Окемди кабыл алды. Бул тууралуу Кыргызстандын президентин Талас облусундагы ыйгар мукты өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын президентин Талас облусундагы ыйгар мукты өкүлү Эрмат Жумаев Туркия Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Меккин Мустафа Кемал Окем мырзаны, ошондой эле Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин Кыргызстандагы программалык координатору Мехмет Бодур мырзаны кабыл алды. Жолугушуунун алкагында тараптар кыргыз-түрк мамилелерин, өзгөчө Талас облусунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө багытталган кызматташтыкты тереңдетүү маселелерин талкуулашты. Буга кошумча өнөктөштүктү бекемдөө максатында үзгүлтүксүз байланышты улантуу зарылдыгын белгилешти деп айтылат маалыматта. Урматтуу Россиядагы, Москвадагы мекендештер, сиздерге биз өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС Россиянын бардык аймагына, жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленая карта Сахаровадан, Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биздин кызматты колдонуңуздар. Биз менен байланыш +7 977 38 836 32 WhatsApp, +996 556 80 90 52. Өзгөндө мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен автобекет мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 2001-жылы шаардык мэрия автобекет курууга жер бөлүп, кийин ал участок Тулпар ишканасына туруктуу пайдалануу укугу менен жүргүнчүлөрдү тейлөө үчүн берилген. Кийин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча райондук башкармалыктын кызматкерлери ишканага мамлекеттик актыны мыйзамсыз бергени такталган, деп жазылат кабарда. Тулпар ишканасынын акционерлери автобекеттин мыйзамсыз менчиктештирилгенин моюнга алып, 41 сотук жерди шаардык мэриянын балансына өткөрүп бергени кошумчаланды. УКМК Ош шаарынын казысы эмнеге кармалганын ачыктады. Ош шаардык казыятынын жооптуу кызматкерлери тарабынан системалуу түрдө жасалып жаткан мыйзамсыз көрүнүштөргө бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Эсиңиздерге салсак, кече күнү Ош шаарынын казысы Мирлан Токтомушев кармалганы кабарланып, бирок кайсы иш боюнча айыпталып жатканы белгисиз болчу. Атайын кызмат билдиргенде, мусулман коомчулугу ичинде ынтымак менен биримдикке терс таасирин тийгизген фактылар тууралуу ыкчам маалыматтар алынган. Тактап айтканда, Ош шаардык казыятынын кызматкерлери кала аймагында жайгашкан мечит, медреселердин кызматкерлерине системалуу түрдө акча чогултуп келген. Казыяттын кызматкерлеринин бул мыйзамсыз аракеттери казыяттын ишмердүүлүгүнө гана эмес, мамлекеттик бийликтин дарегине карата да нааразычылыктарды пайда кылган. Фактылар боюнча жергиликтүү мечиттер менен медреселердин өкүлдөрү тарабынан УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгына арыз жазылган. Анын негизинде Ош шаардык казыяттынын кызматкерлерине кылмыш иши козголгон, деди улуттук коопсуздук кызматы. Атайын ыкчам тергөө амалдарынын жүрүшүндө алынган маалыматтар тастыкталганы белгиленди. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош шаардык сотунун тинтүү жүргүзүүгө уруксат алынып, Ош шаардык казыятынын Мирлан Токтомушев, МЖМ, ДБХ жана САК аттуу кызматкерлеринин үйүндө жана
Ош шаардык казыятындагы иш бөлмөлөрүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында акча чогултуу боюнча фактылар аныкталган. Аталган жарандар соттун бөгөт коюу чарасы тандалганга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. УКМК диний ишмерлерди ич-ара бөлүнүп жарылууга жана нарышчылыктарды пайда кылуучу мыйзамсыз аракеттерге жол бербөөгө чакырды. Медералиев Жогорку Кеңештин депутаты айдоочулар жол эрежелерин үйрөнгөнгө аракет кыла башташты. Арба KG маалымат агенттигине эл өкүлү Медералиев маек курган эл өкүлүнүн маегин сиздерге толугу менен сунуштайбыз. Медер Кубанычевич Ички иштер министрлигинин жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Ага ылайык ушул жылдын 1-сентябрынан тарта жол эрежесин бузган айдоочулар майы токтоткон жерден жол кыймылынын эрежелерин билүү боюнча сынак тапшырышат экен. Мындай чара жол кырсыктарын азайтууга канчалык таасир этет? Менин оюмча, жалпы жонунан бул демилгенин зыянына караганда пайдасы көбүрөөк. Тааныштарым, жора жолдошторум менен сүйлөшкөндө байкап калам. Көбү эртеңки күнү уят болуп калбайын, айдоочулук куәлигимди алдырып койбоюн деп жол эрежелерин үйрөнгөнгө кадимкидей аракет кылып жатышат. Бул коомубуз жол эрежелерин билүү жагынан сабаттуу боло баштаганын билдирет. Андыктан жакшы демилге деп ойлойм. Мен айдоочулар жол эрежелерин билүү боюнча сынак тапшырчу бузуулардын тизмесин карап көрдүм. Бир топ эле узун экен. Мүмкүн ошону карап чыгыш керек, бирок жалпы жонунан бул түбөлүктүү кампания эмес да. Белгилүү бир мөөнөткө, балким жарым, балким 1 жылга созулар. Бирок коомдун жол эрежелерин билүү боюнча сабаттуулугун жогорулатаарына шек жок. Бул коррупциялык көрүнүштөргө шылтоо, жылчык болуп калбас бекен? Тилекке каршы андай тобокелчиликтер жок эмес. Мыйзам бузуу кылмыш болуп, ага жоопкерчилик каралган жерде албетте коррупциялык тобокелчиликтер болушу мүмкүн. Бул эле маселеде эмес, баардык нерседе, бирок дагы бир жолу кайталагым келет. Бул демилгенин зыянына караганда пайдасы көбүрөөк. Жалал Абадта кен иштетүүчү 4 компанияга 823 миң сом айыппул салынды. Жалал Абадтын Ала Бука районундагы кен иштетүүчү 4 компанияга 823 миң сом айыппул салынды. Бул тууралуу курулуш министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Жалал Абад регионалдык архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы Full Gold Mining ЖЧКсына таандык тоо кен жана кайра иштетүүчү комплексиндеги курулуш объектилерин текшерген. Аталган компаниянын 6 курулуш объекттери расмий реестрге катталган. Текшерүү маалында курулуш эрежелери, стандарттар жана тиешелүү укуктар актылар бузулгандыгы аныкталган. Натыйжада Full Gold Mining, Wanpen Construction Engineering, Kit Stroy, Guanzin ЖЧКларына жалпы 823 миң сом айыппул салынды деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары, Бозумчак жана Терек сайдагы тоо кен комплекстеринде да текшерүүлөр жүргүзүлүп, кемчиликтерди жоюу тапшырылганы маалым болду. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм, алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Бишкекте 3 күндөн бери 9 жана 13 жаштагы бир тууган балдар изделүүдө. 13 жаштагы Абдулазиз менен 9 жаштагы Мурзакул Сыдыковдор 19 майда Агорду конушундагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болууда. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Абдулазиз кара шым менен футболка, кара жеңил бут кийимчен, Мурзакул жашыл көйнөк, кара түстөгү чолок шым, боз кроссовка кийип жүргөн. Балдарды көргөн билгендер болсо милицияга 0312 35 29 47, 35 12 70 0702 80 80 23 же 0509 20 18 20 номерлери аркылуу кабарлап коюу керек.
Клиниканын чатырына тигучак конот Касмалиев Оштогу 4 объектинин курулушун көрдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Ош шаарына барып, ири объектилердин курулуш иштеринин жүрүшүн көрүп чыкты. Өкмөт башчы алгач эле реконструкциялоо иштери жүрүп жаткан Жапалак автоунаа базары муниципалдык ишканасына барган. Жалпы 3009 бата турган базар 9 гектар жерге салынууда. Каржы жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүнгөн. Касмалиев борбордук базарга дагы барды. Ал 6,7 гектар жерге курулуп жаткан бул соода жайында 2400 орун бар. 550 миллион сомго курулган соода жайы быйыл ишке берилери айтылды. Долбоордун негизги максаты Ош шаарындагы сооданы жаңы заманбап форматта уюштуруу, логистикалык инфраструктураны өркүндөтүү жана сатуучуларды бардык шарттар менен камсыз кылуу. Ошондой эле талапка жооп бербеген Ош шаарындагы эски борбордук базарды шаардын четине көчүрүү жана жаңы индустриялык логистикалык соода борборун түзүү каралган. Калаада Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасы да курулууда. 7 кабат боло турган оорукананын аянты 20 000 чарчы метрди түзүп, 312 орунга ылайыкташат, чатырына тигучак конууга ылайыкташканы айтылды. Ош шаарында Дельфин спорт мектеби курулууда. Бир убакытта 100 адамды тейлөөгө багытталган бассейн мамлекеттик жеке өнөктөштүк негизинде салынууда. Анын суммасы 95 миллион сом. Долбоордун максаты өспүрүмдөрдү спортко жана дени сак жашоого үндөө. Жогоруда аталган объектилерди жеринен көрүп чыккандан кийин Касмалиев курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бөлүп жана планга киргизилген мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырышты. 10 жылда бюджетке 10 миллион сом түшөт. Ысык көлдө спорттук мейманкана комплекси курулат. Ысык көлдүн түштүк жээгинде Рамада Resort by Wandham Ысык көл брендинин алдында спорттук мейманкана комплексин куруу пландаштырылууда. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, министрлик менен Жарташ чүчкасынын ортосунда инвестициялык макулдашуу түзүлгөн. Инвесторго салыктык жана бажы жеңилдиктери берилип, административдик коштоо көрсөтүлөт. Бул Кыргыз Республикасынын жеке сектор жана эл аралык өнөктөштөр менен ачык жана узак мөөнөттүү кызматташууга даяр экендигин көрсөтөт деп жазылган маалыматта. Комплекстин негизги өзгөчөлүктөрү 250-300 номерден турган мейманкана, олимпиадалык жана машыгуу бассейндери, спорттук жана реабилитациялык залдар, эл аралык иш-чараларга ылайыкташкан аянтчалар, 200дөн ашык жумуш орду. Бюджетке 10 жылда 9 миллион доллар түшөрү күтүлүүдө. Чогуу жашаган аялды катуу сабаган 28 жаштагы киши кармалды. Чогуу жашаган аялды катуу сабаган 28 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Ленин милициясынан кабарлашты. 9 мартта милицияга КУ аттуу аял токмоктолуп ооруканага түшкөнү тууралуу маалымат келген. Жабырлануучунун айтымында аялды чогуу жашап жүргөн киши мас болуп кызганычтан улам токмоктогон. Факт каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бирок 11 мартта КУ эки тараптын элдешкенин айтып, экспертизадан баш тартып, жарандык күйөөсүнө доосу жок экенин билдирген. Мунун негизинде кылмыш иши козголгон эмес деп айтылат маалыматта. Жылы 435,9 гектар көлдүн түбүнөн 14,1 тонна таштанды жана 112 000 метр балык тору чыгарылган. Ал эми быйыл 29 гектар жер 3,5 тонна таштанды менен 9,9 000 метр тордон тазаланды.